Самастарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн экономика сабагын улантабыз. Мурунку темабыз талапты иштеп жатканбыз. Мурунку сабагыбыздан кыскача кайталоо иретинде бир кириш жасап, андан кийин сунуш боюнча улантабыз бүгүнкү темабызды. Бир мурунку сабагыбызда биз айтып кеткенбиз, эки графада көрсөтүп кеттик. Бул талаптын баанын негизинде өзгөрүүсү жана баанын сыртында башка факторлордун талапка өзгөртүүсү деген эки теманы жана экөөнүн айырмасы кандай экенин көрсөтүп кеткенбиз. Мисалы үчүн баа менен талап кылынган товардын же кызматтын байланышы бири-бирине терс дегенбиз. Эгерде баа арзандаса талап көбөйөт, баа көбөйсө кымбаттаса талап азаят деп бул мамилени түшүндүрүп кеткенбиз. Бул жердеги эки айырмасы бул баанын негизинде, эгерде баа талапка таасир кылганда, мисалы үчүн баа арзандаганда талап көбөйүп атат. Бул учурда талаптын көлөмү көбөйүп атат. Жалпы талап көбөйүп элек, талаптын көлөмү көбөйүп атат. Ошондо биз эмне кылдык? Талап сызыгынын үстүндө А чекитинен Б чекитине жылдык. Талабыбыз оңго же солго жылган жок. Жалпы талап бул жерде оңго солго жылып атса, бул жерде жылган жок. Эмне себептен? Себеби бул жерде бир гана фактор бар, талапка таасир кылган, ал эмне экен? Баа. Баа төмөндөйт, биз көбөйтөбүз. Эгерде Б'дан Ага жылабыз десек, анда кандай учурда болот? Эгерде баа 10 сомдон 20 сомго кымбаттаса, биз талап кылынган товардын саны 15тен 5ке азаят экен. Демек, бул жерде эң негизги фактор баа экен. Баанын негизинде биздин талабыбыз алмашып жатат. Экинчи графабызда биз көрсөтүп кеттик, жалпы талаптын өзгөрүүсү деп. Бул жерде баадан сырткаркы башка факторлор таасир кылганда биздин жалпы талап жылат экен. Көбөйгөндө оңго, азайганда солго. Демек, D1 биздин биринчи товарыбыз, көбөйгөндө оңго жылат, D2 болуп, бул жака D3 болуп, азайганда жылат экен. Эми бул талаптын көбөйүшүнө же азайышына кайсы факторлор таасир кылат дегенибизде эң негизги 5 фактор бар. Буну кечеги сабагыбызда айта кеттик. Биринчиси бул киреше дедик. Адамдын кирешеси көбөйсө, демек талап көбөйөт экен. Эгер кирешеси азайса, талап дагы азайат экен. Бирок кирешеге байланышкан 3 түрдүү товар бар. Мисалы үчүн, адамдын кирешеси көбөйсө, сапаттуу товарларга болгон талап дагы көбөйөт экен. Мисалы үчүн, сапаттуу нерсени дагы алгысы келет. Ал эми адамдын кирешеси көбөйсө, сапатсыз товарларга болгон талап азаят экен. Демек, киреши менен сапатсыз талаптардын арасындагы байланыш терс. Ал эми сапаттуу товар менен байланышы түз экен. Ал эми күнүмдүк товар менен кирешенин арасындагы байланыш болсо, өзгөрбөйт. 0 боюнча кала берет. Мисалы үчүн, күнүмдүк товар десек кайсы? Тиш жуугуч паста дейли. Эгерде сиз кирешеңиз көбөйсө, сиз көп тиш жуугуч паста албайсыз. Ошол эле пастаны алышты уланта бересиз. Же бирөөнү гана аласыз, кийинкини албайсыз. Же болбосо кирешеңиз көбөйсө, сиз күндө көп нан албайсыз. Себеби күндө бир нан алсаңыз, бир нанды көбөйсө деле уланта бересиз алып. Демек, күнүмдүк колдонулган товарлар, биз күнүмдүк жашообузда колдонгон товарларды киреше менен эч кандай көп деле тиешеси жок экен. Кирешебиз азайса деле нан алабыз, көбөйсө деле нан алабыз. Же болбосо ошол эле тиш жуугуч паста сыяктуу ушул товарлар эч кандай кирешеге таасири жок. Сапатсыз товарларды биз азыраак алабыз, кирешебиз көбөйгөндө, сапаттуу товарларга көбүрөөк алат экенбиз. Терсин ойлонсок, эгерде кирешебиз азайып кетсе эмне кылабыз? Ошол эле сапаттуу товарларга болгон талабыбыз азаят, себеби алар кымбат болгон үчүн, кирешебиз аз болгон үчүн азайды. Сапатсыз товарларга болгон талабыбыз көбөйөт экен, себеби кирешебиз аз болгон үчүн булар биз үчүн арзаныраак болот. Ошон үчүн талабыбыз көбөйгөн. Ушул убакытта демек талап оңго же солго жылат экен. Экинчиси биз табит деп айта кеттик. Адамдардын ар кандай табити болушу мүмкүн. Ошол табитке карап талап оңго же солго жылат экен. Үчүнчүсү бул альтернативдүү товарлардан бул эки түрдүү болот экен. Демек, окшош товарлар жана толуктоочу товарлар деп айттык. Эгерде окшош эки товардын бирөөсүнүн баасы кымбаттаса, ага болгон талап азаят, бирок анын альтернативине болгон талап не болот экен? Көбөйөт экен. Ошол учурда дагы талап сызыкчабыз оңго же солго жылат экен. Ал кандай оңго солго жылат? Демек, ошол товарга болгон талап азаят,
бирок анын альтернативине болгон талап эмне болот экен, көбөйөт экен. Себеби ал альтернативине караганда кымбатыраак болуп калды. Экинчи, толуктоочу товарлардан биз айтып кеттик кечеги сабагыбызда. Толуктоочу сабактар бул товарлар бул эгерде бир мисалы үчүн бензин менен автоунаа дедик, же болбосо автоунаа менен тетиктер дедик. Мисалы үчүн тетиктер кымбат болсо, автоунаага болгон талап азаят экен. Талап азаят, себеби тетиктер кымбат болгон үчүн. Эгерде тетиктер арзан болсо, автоунаага болгон талап эмне болот экен, көбөйөт экен. Же бензин менен автоунаа десек деле болот. Эгерде бензин кымбат болсо, адамдар аз автоунаага талап азаят. Эгерде арзан болсо, автоунаага талап эмне болот экен, көбөйөт экен. Ушул учурда да талап сызыкчабыз оңго же солго жылат экен. Төртүнчүсү, биз алуучулардын саны деп айтып кеттик. Алуучулардын саны канчалык көп болсо, талап көбөйөт. Эгерде рынокто сатып ала турган адамдардын саны азайып кетсе, эмне болот экен, талап сызыкчабыз оң солго жылып, бул жерде солго жылып эмне болот экен, азаят экен. Бул жерде алуучулардын санында дагы айта кеттик. Мисалы үчүн Кыргызстандын биздин рыногубуз чоң компаниялар үчүн өтө кичине, 6 миллион калк, 6 миллион алуучулардын саны аз болгон үчүн бизде мисалы үчүн инвестициялар көп келбейт. Мындай суроо туулушу мүмкүн: эмне үчүн Кыргызстанга чоң компаниялар, чоң заводдор курбайт, эмне үчүн чоң машина заводдор келип бизде автоунааларды чыгарбайт деген. Себеби ал чоң компаниялар үчүн биздин рынок өтө кичине болгондугу үчүн алар 24 саат иштеп товар чыгарышат. Ал эми сатуу үчүн алар үчүн сөзсүз алуучулардын саны өтө маанилүү. Эгерде алуучулардын саны аз болсо жана ала турган күчү жеткен талап аз болсо, алар ал рынокко инвестиция жасашпайт. Ал эми эмне болду? Биз Евразиялык экономикалык союзга киргенден кийин бул жалпы алуучулардын саны көбөйдү десек болот. Эмне үчүн? Себеби Кыргызстан, Казакстан, Россия, Белоруссия, Армения сыяктуу өлкөлөрдүн, жалпы өлкөлөрдүн алуучулар саны биригип бир рынокто түздүк. Демек, саны көбөйгөн үчүн бизге инвестиция келишин күтөбүз жана күтүлөт. Себеби рыноктун алуучулардын саны эмне болду? Көбөйдү. Келечектин кайгысы дедик. Келечектин кайгысы келечек ойлондурат. Мисалы үчүн келечекте эмне болуп кетиши мүмкүн сыяктуу кайгылар менен талап дагы өзгөрүшү мүмкүн экен. Ал үчүн айтып кеттик. Жакында кыш келип атат. Кыш келгенде биз эмне кылышыбыз керек? Көмүр алышыбыз керек. Ал эми көмүрдү кыш келгенде алсам кымбат болот. Ошон үчүн мен азыртадан алып калайын деп, арзан убагында алып калайын деп азыртадан алабыз. Эгерде бирок ошол эле ой ар бир сатуучунун башында болсо, алар дагы мен дагы алышым керек деп баардык сатып алуучулар алам десе, эмне болот экен? Биздин жалпы талабыбыз көбөйөт экен. Эгерде элдер албай койсо, анда жалпы талабыбыз эмне болот экен? Азаят экен. Же дагы бир мисал айта кетейин. Мисалы үчүн биз Евразиялык экономикалык союзга кирүүнүн алдында көптөгөн спекуляциялар болду. Алардын бирөөсү мисалы үчүн сырттан келген автоунаалар киргизилбейт деп айтылды. Жана ошол убакытта, же болбосо ошол убакытта эмне болду? Элдер бир келечек кайгысы пайда болду элдерде. Кандай деди? Мен анда батыраак барып сырттагы автоунаа алып келип көптөн алып калайын. Себеби келечекте автоунаа сырттан кирбей калганда анын баасы көтөрүлөт. Анын баасы көтөрүлгөндө мен көптөн алган арзан алган машинамыз, автоунаамды сатып пайда табам деп ойлоду. Бирок бул ой элдин бардыгында болуп, бардыгы ушул нерсени кылгандыгы үчүн эмне болду? Рынокто автоунаанын баасы саны көбөйүп кетти. Ал эми саны көбөйгөндө анын баасы түшөт. Демек, алар ойлонгондой жыйынтык чыкпай калды. Демек, бул келечек кайгысы дагы сөзсүз түрдө эмне болот экен? Талапты оңго же солго өзгөртөт экен. Эми кийинки маселе, эгерде талап оңго же солго жылганда бул баага таасир этеби, этпейби деген суроо. Себеби бул жерде баа талапты таасир этсе, бул жерде бул факторлор баага таасир этет экен. Демек, терс байланыш бар экен. Баага кандай таасир этет? Мисалы үчүн кирешеңиз көбөйдү, кирешеңиз көбөйгөндө талап көбөйөт. Талап көбөйгөндө бул баага таасир этеби, этпейби? Сөзсүз түрдө таасир этет. Талап көбөйгөндө ага баанын баасы дагы эмне болот экен? Көтөрүлөт. Талап азайганда анын баасы дагы азаят экен. Демек, бул жерде бул 3-чү графада биз көрүп турабыз. Бул жерде эмне болду?
A, B, V чекити деп коеюн. Талап көбөйгөндө bir кандайдыр bir себептен натыйжасында талабыбыз көбөйдү. Ал бул талап көбөйгөндө эмне болду? Мурун 5 сом эле, рыноктук баасы 5 сом эле дейли. Көбөйгөндө бунун баасы дагы көтөрүлдү 10 сомго бул жерден жылды. А эгерде талабыбыз азайып кетсе, D3-кө кайра аркага кетсе, бул жерде ошол эле баабыз эмне болот экен? Азаят экен, ал сатып алгандардын саны дагы азаят экен. Демек, талаптын өсүшү же азайышы сөзсүз түрдө баага таасирин тийгизет экен. Мисалы үчүн бир окумуштуулар сүттү изилдеп айтышты, сүт ичкен адамдын ден соолугуна пайдалуу, сиздин сөбөктөрүңүздү күчтүү кылат деп элдерге жарыя кылды. Сүттү күнүмдүк ичүүгө элдерге сунуштады. Ушул учурда бул окуя эмне кылат экен? Адамдарга сүткө болгон талабын көбөйтөт экен. Ал эми сүткө болгон талап көбөйгөндө эмне болот? Сүттүн баасы дагы көтөрүлөт. Себеби кыска убакытта өндүрүүчүлөр адамдар каалаган көлөмдөгү сүттү чыгара албайт экен. Ошондуктан сөзсүз түрдө бул факторлордун таасири менен баа таасир этилет экен. Демек, талап көбөйгөндө баа көтөрүлөт, талап азайганда баа төмөндөйт, түшөт экен. Кыскача ушул мурунку сабагыбыздын жалпы кайталоосу болду. Бирок бул жерде айта турган нерсе, бааны бир гана талап белгилебейт. Бааны сөзсүз түрдө эмне белгилейт экен? Талап жана сунуш белгилейт. Демек, кийинки сабагыбызда биз сунушту өтөбүз. Сунуштун негиздерин өткөндөн кийин талап менен сунуштун негизинде түзүлгөн бааны жана бул бааны кантип өзгөрүлө тургандарын биз силерге түшүндүрүп кетмекчи.